Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Идентификациядан өтпөгөн малдарды эми сатууга тыюу салынат. Ысык көл облусу кышкы спорттун кайсы түрү болбосун четтен келген лыжа сүйүүчүлөрдү өзүнө тартып келет. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 январда Бишкек шаарында башкы прокуратуранын жаңы имаратын курууга мезгил кутусун салды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө прокуратура органдары мыйзам үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун чыңдалышын, жарандардын жана мамлекеттин кызыкчылыктарынын мыйзам аркылуу корголушун камсыз кылуучу негизги институт экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров башкы прокуратуранын жаңы имаратынын курулушу мыйзам үчүн кызмат кылган кылмыштуулук менен күрөшкөн, жарандардын укугун коргогон кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртууга жасалган маанилүү кадам экендигин билдирди. Жаңы административдик имарат 7 кабаттуу болот, жалпы аянты 20 000 чарчы метрди түзөт, ал заманбап жабдуулар менен жабдылат. Имаратта кеңсе бөлмөлөрү, чакан жана чоң залдар жана 200 орунду 2 деңгээлдүү жер астындагы паркинг ойлонуштурулган. Курулуш иштери Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми курулушту аяктоо жана пайдаланууга берүү 2 жылдык мөөнөткө пландаштырылган. Мамлекет башчысы прокуратура кызматкерлеринин күч аракети өлкөнүн туруктуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги факторлору экендигин кошумчалады. Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузгандарга айыппул тууралуу маалыматты почта аркылуу эмес, онлайн жөнөтүүнү сунуштоодо. Укук бузуу кодексине өзгөртүү киргизүүгө багытталган мыйзамдын долбоору коомдун талкуусуна чыгарылды. Анда Ички иштер министрлигинин коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда укук бузуулар жөнүндөгү токтомдорду жеткирүүдө айрым көйгөйлөргө туш болуп жатканы белгиленген. Токтомдорду жеткирүү почта жөнөтмөлөрүнүн каражаттарын боюнча ишке ашырылып, натыйжада республикалык бюджеттен белгилүү бир чыгымга алып келерин белгилей кетүү керек. 2019 жылдан тартып 2024 жылга чейинки мезгилде укук бузуулар жөнүндөгү токтомдорду басып чыгарууга, конвертациялоого жана жеткирүүгө 95 миллион 838 миң 869 сом сарпталган. Бул санга таянып айтканда, кол менен жеткирүүгө альтернатива катары электрондук почтаны, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн, мамлекеттик порталын, мобилдик тиркемелерди жана мобилдик телефонго СМС кабарлоо каражаттарын онлайн режимде колдонуу зарылдыгы келип жетти деп жазылат документте. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жол кыймылынын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштап, Бишкек-Ош сыяктуу ири шаарларга, Бишкек-Торгарт, Бишкек-Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менчигинин түрүнө карабай өлкөдөгү бала бакчанын баарына видео камера орнотууну тапшырганын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, ушул тапта министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүнүн 2024 жылдагы жыйынтыгы боюнча кеңешме өтүп жатат. Камера орнотуу чечими бала бакчалардагы коопсуздук чараларын күчөтүү, тарбиячылар менен ата-энелердин ортосундагы ишенимди арттыруу жана тартипти камсыздоо максатында кабыл алынганы айтылды. Мектепке чейинки билим берүү мекемелери видео камера аркылуу көзөмөлдөө маселеси Сузактагы бала бакчада тарбиячылардын балдарды урганы аныкталгандан кийин көтөрүлгөн. Буга чейин билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова жаңырган жылдын соңуна чейин республикадагы бала бакчалардын баарына көзөмөл камерасы орнотула тургандыгын, ал Ички иштер министрлигинин коопсуз шаар системасына туташаарын билдирген. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө бала бакчалардын 63% видео көзөмөл менен камсыз болгон. Ысык көл башкы суу чарбаа башкармалыгында да коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жыйын болуп өттү. Жыйынга Ысык көл облусундагы бардык райондордун суу чарбаа башкармалыгынын жетекчилери катышты. Анда жаңыланган коррупциядагы мыйзамдар тааныштырылып, маалымат берилди. Ошондой эле бул күнү аймактардагы башкармалыктарга акыркы үлгүдөгү ноутбуктар, принтерлер тапшырылды.
Коррупциядагы жаңыланган мыйзамдар боюнча аймактардагы башкармалыктарда жыйындар өткөрүлүүдө. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызыкчылыгына каршы коррупция жана башка кылмыштарды жасаган кызматкерлер же атка минерлер шектелип аныкталган болсо, анда анын өмүр бою мамлекеттик кызматтарда же болбосо иш менен алектенүүсүнө тыюу бар. Ошондой эле кылмыш жасаган мамлекеттик кызматкерлерге айып тагылып, сүйлөшүү жолу менен жазадан четтетүү дагы тыкыр көзөмөлгө алынат жана ага жол берилбейт. Мыйзамдар боюнча дайыма ушул өзүңүздөрдүн чараларыңыздарда өзүңүздөрдүн кол алдындагы мамлекеттик кызматкерлерге жеткиресиздер. Ысык Көл облустук суу чарба башкармалыгында 3 жылдан бери болуп көрбөгөндөй колдоолор көргөзүлүүдө. Бүгүн аймактардагы жетекчилердин иштөөсүнө жакшы шарттарды түзүү максатында акыркы үлгүдөгү ноутбуктар толук комплектилери менен берилди. Бүгүнкү ушул суу чарба Ысык Көл облустук суу чарба башкармалыгына суу чарба департаментинен орг техникалар жаңылатып алып келген экен. Ушул орг техникаларды ар бир райондун суу чарба башкармалыгына, облустун өзүнүн суу чарба башкармалыгына тапшырып отурабыз. Ушул бүгүнкү мамлекеттик кызматкерлерди ишине жакшынакай жанагындай ишин алдыга жылдыруу максатында техникаларын жаңылатып берип отурабыз. Ушул бул деген ушул кызматкерлердин жакшы иштешине, ыңгайлуу болушуна, орг техникаларды мынакей бүгүнкү күндө санариптештирүү деген абдан тез ылдамдыкта жүрүп атат. Ошонун себебинен мынакей ушундай техникаларды кайрылдык эле бизге ушундай орг техникаларды берди. 2024 жылы Ысык Көл облустук суу чарба башкармалыгына автокран, экскаватор жана башка 10 техника жана 3 кызматтык жеңил унаа берилди. Бул техникалар облустардагы суу каналдарын өз убагында механикалык жол менен тазалоого жана дыйкан фермерлерди үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыз кылууга зарыл болгон. Облуска берилген техникалар райондорго да бөлүштүрүлгөн. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары. Өлкө аймагында ушул жылдын башы менен коррупцияга каршы күрөш боюнча мыйзам күчүнө кирди. Бул багытта атайын тапшырманын негизинде Балыкчы шаарында жайгашкан номер 20-636 аскер бөлүгүндө атайын жаңы мыйзамдын коррупцияга каршы күрөшүү максатында кабыл алынган жаңы мыйзамды аскер бөлүктөрүнүн жетекчилерине жеткирүү максатында отурум өткөрүлдү. Иш чарага Ысык Көл жана Нарын облустарынын күч түзүмдөрү катышты. Жыйындын күн тартибинде коррупцияга каршы күрөшүү чараларын күчөтүү маселелери талкууланды. Эске сала кетсек, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багыты боюнча Балыкчы гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан өткөн жыл менен отчеттук мезгилде мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында 37 текшерүү жүргүзүлүп, анын алкагында 82 мыйзам бузуулар аныкталган. Аларды кароонун жыйынтыктары менен аскер башкармалыгынын органдарынын 71 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Прокурордук актылар боюнча мамлекетке келтирилген 675.401 зыян өндүрүлүп, 6 кылмыш иши козголгон. Жаңы мыйзамдын коррупцияга каршы күрөшүү максатында жаңы кабыл алынган мыйзамды жетекчилик аскер бөлүктөрдүн жетекчилерине жеткирүү. Ошондой эле бүгүнкү отурумга Ысык Көл областык жана Нарын областык аскер бөлүктөрдүн жана аскер комиссариаттарынын башчылары, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана чек ара кызматынын башчылары келди, аймактык башчылары. Ошолор менен бүгүнкү күндө жаңы кабыл алынган мыйзамды талкуулоо жана жеткирүү боюнча сабактар өткөзүлдү. Бишкек Балыкчы гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан ушул мыйзамды көзөмөлгө алып, мындан да ары иш жүзүнө ашыруу максатында ушундай аскер Балыкчы гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан ушундай иш чаралар байма-бай мындан ары өткөзүлүп турат. Ысык Көл районунун Садыраке айыл өкмөтүнө жаңы техникалар келип, аларды тапшыруу иш чарасы өттү. Аталган айыл өкмөтүнө келген техникалар жана аларды сатып алууга бөлүнгөн акча каражаты туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы айтып берет. Ысык Көл районунун Садыраке айылына бир нече оор жүк ташуучу унаа, автогрейдер жана окуучуларды ташый турган микроавтобустар алынды. Унааларды тапшыруу аз эмес. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Жапарбек Ормонов баштаган кызматкерлер жергиликтүү тургундардын катышуусунда өтүп, ачкычтар тийиштүү кызматкерлерге тапшырылды. Жакшы карап, элге жакшы кызмат көрүп, машинанын убагында техникалык тейлдерден өткөрүп,
элге жакшы кызмат кылсын, Марса. Сизге ийгилик каалайбыз. Ушул жолдорду утуру карап, түзөп, иретке келтирип туруу үчүн автогрейдер автомобили сатылып келинди. Себеби бул өзүңүздөр билесиздер, Садыраки айыл аймагында мына Кыргызстанга баардыгына белгилүү кырчын жайлоосу жайгашкан. Ал жака ар дайым ушу жолду карап туруу мындай биздин негизги милдеттердин бири болуп эсептелет. Андан тышкары ушу айыл ичиндеги жолдорду тез арада калыбына келтирүү максатында дагы ушул иш-чара уюштурулду. Салтанат менен тапшырылган бул техникаларды алуу үчүн Ыскөл областык өнүктүрүү фондунан 1 миллион, Ыскөл райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион 700 миң сом өлчөмүндө өздүк салым төлөнүп берилип, мамлекеттик лизинг компаниясы менен айыл өкмөтүнүн ортосунда 5 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн. Натыйжада 2 жүк ташуучу автоунаа, 1 дана автогрейдер алынды. Ошондой эле мамлекеттик лизинг компаниясы менен Садыраки айыл өкмөтүнүн ортосунда Хова үлгүсүндөгү заманбап таштанды ташуучу унаа алууга да келишим түзүлгөн. Буга кошумча Ыскөл областык өнүктүрүү фонду өздүк салым кылып, 3 тараптуу келишимге кол коюлду. Фонд акча каражатын которсо 100 күндүн ичинде техникалар келип пайдаланууга берилет. Бул жагдайды айыл тургундары кубануу менен кабыл алышууда. Бүгүн аябай кубанычтабыз. Заманбап техникалар келип атат. Ушу өкмөт тарапка терең ыраазычылык билдиребиз. Эң көйгөйлүү маселе айыл ичинде жолдор, көп жолдор жасалбай турган. Эми Кудайым буйрса, ушул техникалар менен элдин талабын аткарабыз деген ой тилектебиз. Биздин ушул айыл өкмөтүндө аябай майрам сыяктанган күн болуп отурат. Себеби ушул жерди мына өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы техникалар келип, ошону ээсине тапшырып, ушундай жыйналыш болуп атат. Сон техникалар келиптир. Мына 2 самосвал келиптир, грейдер келиптир, 2 тиги бала бакыраны мектепке ташый турган машина келиптир, суу ташый турган машина келиптир. Бул деген элдин эмгегине жарасын деп туруп, айыл өкмөтүнүн эмгегинин негизинде, райондук акимияттын негизинде, ошолордун эмгектеринин негизинде алып келип атат. Мына ошолорго чоң рахмат. Ал эми 22 орундуу 2 дана окуучуларды ташуучу микроавтобус 210 окуучуну Корумду айылынан Булан Сөгөт айылына ташыйт. 18 орундуусу Темир Кашат айылдарынын балдарын Григорьев айылындагы 110 окуучуну 50ге жакын балдарды бала бакчага жана мектепке ташыйт. Бул кичи автобустар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестицияларды тартуу мекемеси аркылуу келди. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн. Идентификациядан өтпөгөн малдарды эми сатууга тыюу салынат. Мал уурулукту алдын алуу багытында учурда мал базарларда күчөтүлгөн тартипте иштер жүргүзүлүүдө. Атайын адистер тарабынан каттоодон өтпөгөн мал ээлерине эскертүүлөр берилип, артка кайтарылды. Темага Жанара Сагындыкова токтолот. Справкасы жок, киргизилбейт байке. Унутуп калыптыр. Справкасы бар. Үйдө киши болсо, эгер телефон аркылуу тартып жиберсе, биз уруксат беребиз. Караган кишилерге. Анда артка кайрылып, справканы алып келиңиз. Ошончо керек го, Ооба. Облустун райондорунан мал жүктөлгөн унаалар катарда кезекте турушат. Анткени көзөмөлдөн өткөн соң сатыкка алынып келген малдын маалым каты, каттоо белгилери каралууда. Мал уурулукту алдын алуу биринчисинен. Справкасы жок жүктөгөн водительдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, милиция кызматкерлери водительдерден түшүнүк алып атышат. Малдардын чиптерин текшерип атабыз. Ысык-Көл областында Каракол шаарында болгон 3 кылмыш фактысы болгон, алардын баары ачылып, азыркы учурда ачылбаган кылмыштын бети жок. Кылмыштын алдын алып атабыз. Мал ээлерине түшүндүрмөлөр жүргүзүлүп жатты. Айрымдары маалым катын көргөзүп, бул туура десе, кээ бирөөлөр кайдыгер. Мал ээлерине эскертүүлөр берилип, 18 январдан баштап мал базарда көзөмөл тыкыр жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда келген автоунаанын үстүндө малдардын биркаларын жана чиптерин текшерип атабыз, жылкылардын. Жок болсо, бияктан ветеринар кызматкерлеринен тарабынан бияктан тийиштүү өзлөрүнүн эскертүү протоколдорун түзүп, кайра аркага кетирип атат. Справкасы аныктамасы жок машина кезикте, аларга көрсөтмө жазып биз тараптан кайра артка кайтардык. Көрсөтмөнүн негизинде эскертүү бердик. Ошондон биздин максатыбыз мал базарга ветеринардык аныктамаларды идентификациялап, малдарда ветеринардык аныктамаларды берип,
ошолордун негизинде чыгыштоо номерлерин жаздырып туруп анан жиберүү болуп саналат. Жекшемби күндөрү облустун райондорунда да мал жүктөлгөн унаалар текшерүүгө алынат. Милиция кызматкерлери ветеринардык адистер менен биргеликте ар бир мал ташыган унаа каралып, каттоодон өтпөгөн мал базарга киргизилбестен артка кайтарылды. Эми мындай рейд ар дем алыш күнү өткөрүлүп турмакчы. Жанара Сагындыкова, Нурзин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары. Ысык Көл облусу кышкы спорттун кайсы түрү болбосун четтен келген лыжа сүйүүчүлөрдү өзүнө тартып келет. Айрыкча спорттун фрирайд түрүнүн арышы да жыл сайын кеңейүүдө. Кышкы спорттун аталган түрү боюнча шахты Жыргалаң айылында 5-чи рет белдеш өтүп, ага ондой мамлекеттин спортчулары катышты. Ысык Көл облусунун Жыргалаң айылы жылдын кайсы мезгили болбосун турист күтүп, айрыкча кыш мезгилинде кышкы спортту сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү жайына айланган. Дүйнөнүн ар тарабынан келген бул спортчулар лыжа, сноуборд менен жарышка даярданып, андан соң атайын техника менен мелдеш өтө турчу тоо чокусуна сапар тартышты. 3, 2, 1, драпен! Спортчулар өзүңүздөр көргөндөй 3500 метр бийиктиктеги чокудан ылдый карай түшөт. Фрирайд үчүн бул аймак эң ыңгайлуу болуп эсептелет. Анткени бул спортту сүйүүчүлөр үчүн дал ушундай тоо таш, атайын даярдалбаган жолдор болушу керек. Ар бир катышуучу өздөрү жол салып, ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен упай топтогонго аракет кылышат. Азыр мында 10го жакын өлкөдөн келген спортчулар жарышып жатышат. Ну что ж, Никита, все в порядке? Покажи большой палец. Скитуранын фрирайд өнүгүп жатат. Анан бизде да жылдан жылга катышкандар, кызыккандар көп. Бул эми лыжанын эң акыркы уровени деп койсок болот. Жана ошого жылдан жылга көбөйүп, Кудай буйрса, Кыргызстан жайыгышы туристтер адам барбаган жерге кызыгат да. Анан каарлар да биздики ошого да ыңгайлуу. Себастьян Германиядан келген. Аны мындагы асман тиреген тоолор, калың кар өзүнө арбайт дейт. Бул аймактын жер шарты, жапайы жаратылышы өзгөчө кызыктырат. Тапталбаган ар түрдүү катаал шарттагы жолдор спортчуга ого бетер рахат тартуулайт. Ушу менен Кыргызстанга экинчи рет келишим. Жайында да келип кеткем. Бул өлкө абдан кооз, мага жагат. Эли дагы ар келген сайын жылуу тосуп алышат. Тоолорду, аппак карды аябай жакшы көрөм. 30 жашка келгенде анан лыжаны өздөштүрдүм. Мындан рахат алам, эс алам. Ал эми бул жерде болуу өзүнчө эле керемет. Аларда фрирайдка кызыккан кыргызстандыктарда жыл сайын көбөйүп жатыптыр. 26 жаштагы Чыңгыз мырза лыжа менен 4 жылдан бери машыгып, бирок мынчалык бийиктиктен түшө элекмин дейт. Демек бул мелдеш ага тажрыйба берет деп турат. Башында секиргенде 360 жасадым, 360 деп коет. Ошо андан кийин бир аз отуруп калдым. Кайра разгон алып эле катуу эле келдим. Бир секирдим, анан ошо кар болсо бир аз эмерек экен, ой. Кандай десем, катуураак экен да бир аз. А так жакшы эле. Лыжага негизи жаш балдарды чакырам. Анткени аябай адреналин көп. Негизи эле спорт деген жакшы нерсе. Мелдешке Канада, Россия, Голландия, Швейцария, Казакстан, Кыргызстандын спортчулары келген. Буга жалпысынан 50-ге жакын кышкы спорттун ышкооздору катышты. Эмоции переполняют, просто здесь очень много классных людей. Эмоцияга бай болду. Сонун адамдар менен тааныштык. Бул мага чоң тажрыйба болду. Чокудан түшкөндө да өзгөчө сезимде болдум. Эңкейиштер бир аз кыйын болду. Мындай эңкейиш тоолорду көрбөгөндүктөн мага абдан кызык болду. Өзгөчө кар абдан жакты. Тепкенге ыңгайлуу. Эмкиде бул жака досторумду да ээрчите келейин деп атам. Катаюсь уже фрирайд Silk Road уже 3-й год. Фрирайдта 3 жылдан бери лыжа тээп келем. Силерде өткөн бул мелдеш бизге дагы да шык берет. Жыл сайын катышайын деп атам. Эң негизгиси кооз жаратылышта мыкты адамдар менен бирге болуу өтө сонун. Маанайлары да жарык. Мага абдан жакты. Лыжаны тебе берсе эле прогресс боло берет да. Мурункусунда жыгылып атып эптеп келген финишкечи. Азыр нормально жыгылган жокмун. Мо жерге жетип туруп эле жыгылып калдым, болду. Нормально баары. Сонун болду. Я влюбился с первого взгляда. Мага бул жак бир көргөндө эле жакты. Укмуштуудай жаратылышына суктанып атам. Жарым саат сайын табияты өзгөрүп турат. Андыктан көзүңдү ала албайсың. Ал эми бул спорт мага эркиндик тартуулайт. Өзүнчө эле искусство, жаратылыш менен жакындан байланышып, аны менен бир болосуң.
Белгилей кетсек, аталган мелдеш Дуанда 5-рет өтүүдө. Бул аймакта кышкы спортту жайылтуу менен катар эң ирде туризмдин дараметин көтөрүүгө шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Аялдардын спорттун башка түрлөрүнө катышуусу акыркы жылдары чоң өзгөрүүлөргө учурап, өсүү тенденциясын көрсөтүүдө. Ага Тоң районунда аялдар арасында волейбол боюнча уюштурулган мелдеш мисал. Мелдешке райондон келген командалардын ар бири уникалдуу стили жана чеберчиликтери менен оюнда өздөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Кыз келиндер арасындагы спорттук мелдеш кийинки материалда. Тоң районда аялдар арасында волейбол боюнча мелдеш өттү. Мелдешке 7 айылдан 7 команда катышып, оюндар кызыктуу жүрдү. Мелдештин максаты райондогу аялдар, кыз келиндер ортосундагы ынтымакты бекемдөө, достук мамилелерди чындоо жана спорт аркылуу саламаттыкты сактоого көңүл буруу. Биздин айыл өкмөт, Болот Мамбетов айыл өкмөтү анын ичинен аялдар кеңешинин төрайымы Рана Беликовна жана анын жардамчылары ушундай волейбол боюнча турнир өткөрүп жатат. Ошол турнирибиз абдан жакшы өтүп жатат. 7 айылдан 7 команда келди. Ошо Рана Беликовнага абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык иш-чараны активдүү, анан жакшы уюштуруптур. Ыраазычылык билдиребиз. Анан ойноп жаткан оюнчулардын күчтүүлөрү жеңсин. Оюндардын жүрүшүндө командалардын катышуучулары өздөрүнүн спорттук чеберчилигин көрсөтүп, көрүүчүлөргө да кызыктуу учурларды тартуулашты. Ар бир команда өз айылынын намысын коргоп, жеңиш үчүн аянбай аракет кылышкан. Уюштурулган ынтымак волейбол болуп атат. Ушул Тоң району боюнча аялдарды бири-бири менен тааныштыруу, күндө үйдө жатып чарчоо чалгысынан эс алдыруу, şu ayaldардын көңүлүн көтөрүү боюнча бул сонун иш-чара болуп жатат. Буга биздин ушул иш-чарага эч кандай өкмөттөн эч кимден акча сураган жокпуз. Айылдын эли өзү спонсор болуп, жана ушул айылдан өнүп өсүп кеткен кыздар, келиндер, айылдын тургундарынын күчү менен ушул иш-чара уюшулуп, эң сонун болууда. Биз Эшберов айылынын кыз келиндер командасынын капитан командасы болом. Биздин командада 10 кыз келин барбыз. Биз буюрса бул оюнду президенттин жарлыгы менен айылдагы, аймактагы келин кыздар ойноо үчүн деп уюштурулгандыктан биз ушул оюнду уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү оюнга бардык командалар келишти. Буюрса оюндар жакшы ийгиликтүү өтүп жатат. Волейболду район арасында популярдаштырууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мелдеште аялдардын бири-бирине болгон колдоосун бекемдеген маанилүү кадам чоң роль ойноду. Спорт аркылуу аялдар арасында байланыштарды чыңдоо, алардын лидерлик потенциалын өстүрүү жана коомго активдүү катышууну камсыздоо иш-чаранын негизги максаты. Талгат Токтомушев, Данияр Акунов, Ильич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар, саламатта туруңуздар.